Ырчы Асель Кадырбекова үрөй учурган жол кырсыгына калды. Абалы оор экени кабарланды. Бишкекте бүгүн 26 күнү Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын маалымат катчысы Байказ Айтикул уулу маалымдады. Бүгүн саат 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Г1 кызматынын унаасы менен Toyota Camry унаалары сүзүшкөн. Учурда унаалар айып короого токтотулуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Г1дин унаасынын 2 киши, Toyota Camry унаасынан 1 киши, жалпы 3 киши жаракат алып ооруканага жеткирилген, деди ал. Ал эми окуянын күбөлөрүнүн айтымында Г1 Атайын тобунун кызматы унаасы Honda Odyssey унаасы катуу ылдамдыкта Toyota Camry 50 унаасын сүзгөн. Атайын кызматтагы унаанын айдоочусу салондо кыпчылып калган, абалы оор. Экинчи кызматкер дагы жабыркаган. Ал эми сүзүлгөн унаадан аял киши жабыркаган. Аларды тез жардам унаасы ооруканага алып кеткен. Ошондой эле жабыркагандардын арасында белгилүү ырчы Асель Кадырбекова бар экени айтылууда. Муну ырчынын кесиптештери тастыкташып, азыркы тапта ырчы Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда реанимацияда экенин маалымдашты. Кечээ 26-күндө Бишкек шаарынын Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде чоң жол кырсыгы болгон. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. 4-ч шаардык ооруканадан ырчы Асель Кадырбекова өтө оор абалда жеткирилгенин, азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатканын журналисттерге билдиришти. Ал баш мээсинен жаракат алган, акыреги сынган жана башка жаракаттары да бар. Эс учуна келе элек, ден соолугу өтө оор деп бааланат, деди оорукананын директору Алмазбек Кубатбеков. Булак чындык KG. Кыргызстанда дагы 309 кишиден коронавирус чыкты. Коронавирус жуктургандар күнүнө жүздөп саналууда. Бийлик санитардык эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлгө турганын айтты. Бүгүн Кыргызстанда дагы 309 кишиден коронавирус чыкканын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаары 105, Чүй облусу 61, Ош шаары 47, Ош облусу 19, Нарын облусу 1, Жалат облусу 12, Ысык көл облусу 2, Талас облусу 1. Ушуну менен республика боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 4204кө жетти. Азыркы тапта стационарда 633 киши дарыланып жатат. Анын 12си реанимацияда. Үй карантинде оору белгиси жок өтүп жаткандардын саны 1366 болду. Ооруканадан 2162 киши чыгарылса, 46 киши каза тапты. Булак маалымат KG.